Бешинчи суроо: жек көрүү, көрө албастыкты кантип жеңүү керек? Оңой жолун айтыңызчы дейт. Өзү оңой жолун өзү кыйыныраак да, бирок аракет кылалы. Кыйын деп таштап койгон болбойт. Анткени акча табуу кыйын, бирок адамдар муктаждыгын өтөп аткан үчүн аркасынан түшүп атпайбы? Ошондой эле маселе. Жек көрүү бул ички биринчи жанагыда ооруну жеңиш үчүн анын өзөгүн табыш керек. Туурабы? Мисалы бүгүн бир көлдүк абабыз менен жолугуп калдык, айтат 5-6 жылдан бери дарыланып жүрө берип мен боорго зыян келип калыптыр дарылар. Анализди тапканыма сүйүндүм дейт да, подагра экен көрсө жейт. Аябай сүйүндүм дейт, башка бирөө капа болмок. Эмнеге сүйүндүм дейт? Ошол анализ табылып, эми туура багытта өңүттө мен дарыланам дейт. Ошол сыяктуу оорунун тамырын, өзөгүн табыш керек. Бул жек көрүү бир канча оорулар менен биригишкен, туталашкан. Бул ошол жүрөк оорулары, ички оорулар, сырткы оорулар эмес. Ички оорулар. Бул кайсыл оорулар менен туталаш. Муну мурдагы кыргызча китеп которуп бүттүм, буюрса дагы тууралап туруп муфтиятка беребиз кийин. Чоң күнөөлөр деген, чоң Ханафи мазхабтагы аалымдын. Ошондо айтат, жек көрүү бул 3-чү стадиясы болот дейт. Биринчи стадиясы эмнеден башталат? Ачуулануу дейт. Ачуулануудан анан көрө албастык кирет, анан көрө албастыктан ушу сиз сөз кылып аткан жек көрүү келет дейт. Ушундай цепочка, чынжырча менен болот дейт да. Ошон үчүн сиз ачуулануудан өзүңүздү тыйышыңыз керек экен да. Мунун тамыр өзү ушундан башталып атпайбы? Адам себепсиз, туура эмес ачуулануудан, анан такыр динин сөгүп атса, пайгамбарын ашатып атса деле, жок такыр сабырдуулук керек деп отурса, ал сабырдуулук эмес, ал коркоктук болуп калат ал. Орду менен ачууну туура эмес болсо, ачуу душман акылдос дейт кыргызда. Ачууну жеңе билсеңиз, экинчи цепочка, чынжырча эмне болуп атат? Кызганыч оорусу. Кызганычты жеңгенде жек көрүү кетет. Биз эмнеге жек көрөбүз? Мусулман адам, эми мунун сизге айттым, кайсы ооруну тез ачууланып тыйыш керек. Эми кантип жек көрдүрбөй коебуз? Тагдыр деген маселе бар. Мусулман адам имандын түркүгү 6 шарт бар, ошонун 6-сы жакшы жаман Алладан дейбиз. Жек көрүү эмнеден пайда болот? Хасад, көрө албастыктан. Бирөөнү көрсөк бай болот. Сиздин минип жүргөн машинаңыз Hot-Find экен, Кыргызстанда билбейм, ошо мода экен да машина. Египетте Kia машиналар мода. Анан биякта Honda Fit экен, балким ала литражка дагы бир нерсеси бардыр. Сиз минип жүргөн машина Honda Fit, анан аркы жакта бирөө мисалы Lexus айдап баратат, отурганда да башкача отуруп алып. Ошону көрүп көрө албастык кылсаңыз жек көрсөңүз болбойт. Балким ол иштеген, ошончо мээнет кылып, башка кылган, башын иштеткен. Ошон үчүн кызганычты токтотуш керек, тагдырга ишениш керек. Тагдырды Алла Таала ар бир нерсени бөлүп жараткан. Хадис кутсийде айтат, мен кээ бир адамды бай кылып жаратам, ошондо кармаймын, эгер ал анткени байлыкты алып койсом, ал динден чыгып кетиши толук ыктымал дейт. Бай болгон үчүн эле кармалып турат. Кээ бир адамга кедейлик жарашат дейт. Ошо кедейчилик аны бай кылып койсом, көп көзүн май басып калат дейт. Көрүп атабыз. Нуржигит Кадырбековдун сөзү бар экен го, бир жака кирип чыкканда ушундай сөз уктум, эмне дейт? Көз май басып калат экен депчи. Бирөө мектеп директору болсо деле көз май басып кала берет. Ошого жанагы чыккан закон туура эле 5 жылда алмаштырып туруу деген. Ошо көз май басып кетпесин, ошол орун кызмат учурунда кыянаттык менен пайдаланып кетпесин деген маселеде. Сөздү алыстатпайын, того тер жери, ачууланбаш керек, кызганбаш керек. Ошондо жек көрүү сезим келбейт, аны үчүн тагдырга ишениш керек, анан адам өзү мээнет кылыш керек. Ага берген жашылыкка да жетсем болот, аракет кылсам деп. Бул маселе ошондой. Анан экинчи жек көрүү хикыт дейт, хасад дейт. Бул от деп элестетиңиз да, мына ошо эми зыян жагын айтайын. Балага да бир нерсени айтканда, зыян жагын айтканда токтолот дейбиз го. Зыян жагы отко канча отунду таштай берсеңиз кайсап жеп кое берет. Жек көрүү сезимин токтотпосок, ал хасад дейт. Хикыт, жек көрүү, кызгануу экөө жакын эле, бир туугандар. Хадис бар. Ал-хасаду я'кулул хасанат кама та'кулун нарул хатаб. Отко канчалык отун таштала берсе да кайсап жеп койгондой жалмаңдап. Адамдын бүт сооп жакшылыктарында жек көрүү, ачуулануу себепсиз. Сиз биз сөз кылып аткан кызганыч бул жеп соопту жок кылып коет. Чоң банкрот болуп каласыз. Ошол сизге керекпи? Жек көрүүнү ошо токтотуш керек, ичкилик токтотуш керек. Эми экинчиден ким кемчиликсиз, биз периште болсок анан бирөөнү жек көрсөк болот да, ушуну эмнеге кылат деп. Алдагы кемчилик бизде деле бар го. Кыргызда айтат го, өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт депчи. Эми бул баа сизди, бизди кемсинтүү эмес, бул негизи эле жалпы жондан сабак болуп атат. Биз өзүбүз кемчиликтүүбүз. Ошого бир аракет кылалы, жек көрүүдөн өзүбүздү сактап. Анан тажрыйба, тарбиялуу 40 жылдан бери сабак берип токтотпогон Шейх Юсри деген устазы бар, айтат, жаман өнөкөттөн арылыш үчүн адам 40 күн ошол нерсени такыр тили кытышып, жүрөгү кытышып,
болбой атса да токтоп кармаса 40 күндөн кийин андан кутулуу жеңилирээк болот дейт. Бул 40 күндө көптөгөн сырлар бар экен. Ошондо дааватта 40 күнгө чыгып кетүү, пайгамбарлар 40 күн эмеде туруу, жана бул бекеринен эмес экен эмичи. Ошого 40 күн аракет кылыңыз, бирөөнү такыр жек көрбөй. Жек көрүп келатканда эле баары бир сыпатын издеп таап ушул жагынан менден жогору экен дей бериңиз. Мисалы, эч жере жакпай калса да бул кинүнө мага караганда көбүрөөк ачки таган жүрөт, кыязы көбүрөөк китеп окуйт окшойт, ошондон көзү кеткен окшойт деп жакшы күмөн кылып коюңуз. Ошо менен маселе иншалла орду менен чечилип калат. Аллахым ыраазы болсун. Кененирээк жооп берсек болот эле. Башка адамдардын суроосуна да үлгүргөнгө аракет кылайын, бирок кенен эле жооп бердим окшойт.